Кыргыз өкмөтү эми Кыргызстандын аэропортторун жеке тараптарга берүү аракетине кайрадан киришти. Бул жолу да Манас аэропорту менен катар ага караштуу аба майдандарын чет элдик инвесторго берип, башкарууну да өткөрүү маселеси дээрлик чечилип калганы айтылды. Буюрса ошону башкарууга берип, бүгүнкү күндөгү көрсөткүчтөрүн жогорулатууга, тейлөөнүн сапатын жакшыртууга мына жол түзүлө турган болот. Кайрадан дегенибиздин себеби бул маселе буга чейин да 2013-жылдары бир көтөрүлгөн болчу. Бирок анда коомчулуктун каршылыгы менен аэропорт орусиялык инвесторго сатылбай калган. Бүгүн эми бул кадам өтө зарыл экени айтыла баштады. Негизги максат кыргыз аэропортторун Орто Азиядагы транзиттик хабга айландыруу. Стратегиянын алкагында 2023 жылга чейин биз ушу бир Орто Азиядагы хаб, транзитный хабка айландыруу максаты бар. Аэропортторду жеке тараптарга, болгондо да чет элдиктерге берүү иши өлкөнүн коопсуздугу үчүн коркунуч жаратпайт деген тариздеги түшүндүрмөлөр берилип жатат. Мисал катары Өзбекстан, Казакстан, ал эмес Орусия өлкөсүнүн айрым аба майдандарынын берилиши көрсөтүлдү. Бирок демилгени колдобогондор буга каршы пикирин билдиришүүдө. Мындай менчиктештирүү саясаты мамлекетти жакшылыкка алып келбесин мурдагы нерселер көргөзгөн. Эми азыр анын экинчи этабы башталыптыр. Бул деген өтө опурталдуу, өтө коркунучтуу нерсе. Мен ушул айтат элем да, кандай болгон күндө дагы мамлекеттин өзүнүн аэропорту болуш керек. Өзүнүн аба жолдору, өзүнүн темир жолдору, өзүнүн унаа жолдору болуш керек. Бул эгемендиктин белгиси болот. Стратегиялык объект катары эсептелген аба майдандарын бөтөн тараптарга берип салуунун өзү кооптуу экенин түшүнүү кыйын эмес. Бирок демилгечилер маселенин бул жагы каралып жатканын билдиришти. Биз жанагы берип аткан консультацияга талаптарды киргизип атабыз. Абанын коопсуздугу, учуунун коопсуздугу, авиа коопсуздугу тарабынан. Азыр биз атай мына кара тизмеден чыга албай атабыз. Ада мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Биз эл аралык хабка айланта албай атабыз. Бизде рейстер конбой атат. Кошуна Ташкентке конуп атат, Алматыга конуп атат. Биз алар менен атаандаша албай атабыз. Биз инвестор тарта албай атабыз деген бул жөн эле шылтоо. Туура саясат колдонсо чыкса болот болчу. Биринчиден, эгерде Боронов биз иштете албайбыз десе, анда кызматын тапшырып кетсин. Иштете албаса кете берсин. Ошондой эле мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун жетекчиси кетсин да. Алар атайын мыйзам менен жана өкмөттүн чечими менен ушул кызматка дайындалган. Иштеткиле деп, иштете албаса кеткиле. Эң оңой сатып жибериш. Эң оңой берип жибериш. Мына 93-96 жылдары мамлекеттик мүлктү талкалап жок кылып, ошондо эсиңерде болсо Аскар Акаев айткан, менчикке өткөндөн кийин завод фабрикалар иштеп калат деген. Менчикке өткөндөн кийин дарак бактар гүлдөп кетет, жер жыргап калат деп айткан. Миңдеген объекттер сатылган, эчтеке болгон жок да. Саналуу эле ишке кирген, калгандары бүт баары талкаланып, же жер участке болуп сатылып кеткен, же базарлык айланып кеткен да. Ошондон бүгүнкү күндө эгерде аэропортко окшогон объекттерди иштете албаса өкмөт, анда бир гана жолу бар, өкмөт кетсин да. Эмне үчүн сатыш керек аны? Алың жетпесе кет да. Жөнөкөй эле принцип. Анан биз түрктөрдү алып келебиз, же кытайларды алып келебиз, же орустарды алып келебиз деп эми жетишет го менимче. Бул стратегиялык объект аэропорт. Коопсуздуктун эң бир борбору да. Анан биз чет өлкөлүктөргө бирөөгө бергенибиз ал туура эмес да. Манас ачык акционердик коому Кыргызстанда 11 аэропортко ээлик кылат. Анын 5-өө эл аралык, 6-өө регионалдык. Расмий маалыматтарга ылайык Манас эл аралык аэропорту 2019 жылы 2 миллиард сомдун тегерегинде таза киреше менен чыккан. Мындан мамлекетке канча дивиденд түшкөнү азыр такталып бүтө элек. Негизи компания банкрот болгондо же кризис учурунда тышкы башкарууга берилет. Мисалы жетекчилик ката кетирип, каражатты максатсыз пайдаланса, же жумушчулардын квалификациясы өтө төмөн болсо, ушундай кадамга барууга туура келет. Өткүрбек Рахманов, Регион.